Бул жакшы экен. Эл бир чети элди коркутса баягы жолдон кач деп. Бир чети элди алдаңа да чыгыш экен да. Анан Зинел эже канчадан баштап канчага чейин турат дедиңиз булардын бааларын? 350дөн канчага чейин дедиңиз? 350дөн 2000-3000ге чейин. 2000-3000ге чейин. А могу шайлоо убагында эмес, жөнөкөй эле күндөрдө көбүнчө кандай кишилер сатып алат? Жаш балдарбы же чоң эле баягы кишилерби, картаңдарбы? Сүрөттө берсеңиз, Картошка сатам дегендер. Картошка сатам дегендер. Алар жөн эле баягы кыйкырып жүрүшчү, э? Жолдо да жүрүшүн эле алгандар барбы? Жанар азыр эле өтүп барат ушул жерден. Могу эки гаишниктин жанынан өтүп кетти. Ооба. Жана атайын күйгүзүп алышты да. Күйгүзүп алышты, тим эле кыйкырып бакырып өздөрүнүн сигналдары менен, Ооба. Ушул токтотобу экен, чын буларды тоготобу сүйлөшүп көрбөйлү? Азыр бизди кандай кабыл алып болот экен булар? Салам алейкум. Кандайсыз? Саламатсызбы эке, кандайсыз? Салам алейкум. Кандайсыңар? Менин атым Жанар, мен Азаттыкта иштейм. Азаттык көз деген телепрограммада. Анан биз азыр республиканский ГАИга барып, ал жактан келаттык эле. Жанагы атайын сигналдарды коюп алышат го көчөдө. Стробоскоптор, тим эле аябай көбөйүп кетпеби шаардачы? А ошолорду токтосуңарбы силер? Обязательно. Көппү? Спецсигналдары бар, запрещен. Рухсат эмес. Частный машина койбош керек. Сиз Аралашыш керек. күндө турганда канча токтотосуңар? Канча токтобойбу, ошол жөнүндө дагы айтыңыз. Токтойт, эмнеге токтобойт экен? Токтойт, анын баарын изимат этип, машиналардан чечип. Мисалы азыр эле биз туруп карап турганда жаныңардан өкө өтүп кетти да. Караганда стробоскоп мененби? Стробоскоп менен атайын үн чыгаргыч мененчи. Жок, Киря калка менен өтүп кетти. Жок, көргөн жокмун. Баки анан негизи эле мыйзамга туура келбесе, тыюу салса, анан нели кайра көбөйүп атат? Шаарда өй көбөйүп кетти да. Жөн эле жолдо баратсаң эле деп дур өткүзүп эле жүрөк чүрөт. Ушундайлар көбөйүп кетти. Бул Эми ал менен деле күрөшүп атабыз, алып атабыз. Күндө эле почти бир 2-3-4 күн эзги болордун баарын чечебиз. Мидер, сени ички иштер министри кылып койсо, ушул маселени кантип чечесиң? Ну, Катуу көзөмөл керекпи? вообще, стать министром вообще самому мне не хотелось, да, потому что я знаю, что эта работа на самом деле сложная. Чынын айтсам, министр болууга өтө чоң каалоом деле жок. Мен билем, бул кызмат чындыгында өтө эле оор. Андан башка менин азырынча тажрыйбам буга өтө эле жетишсиз. Бирок менин жеке пикирим, биздин милиция саясатка азыраак аралашып, системасын өзгөртсө деп ойлойм. Буга албетте өтө чоң эрк керек, бирок мунусуз натыйжа деле чыкпайт. Эмне себептен токтотконуңузду түшүндүңүзбү өзүңүз? Антиганный автомашина пересек бешеную линию. Ага. Сейчас протокол составим, поедете дальше. Мына жакын досторуна, туугандарына чалып жардам сураган аз келген. Кээ бир кишилер дароо ушул жерден эле атасы сүйлөшүп берет экен. Балам кой берип кой деп. Өзүңөр байкайсыңар. Уважаемый. Машина кылганыбыз жокпуз. Мен машина. Баке, сиздин балаңыз болобу бияк? Мен балам болот эле, алчылап келип калдык. Сиз мен баламды кечиргиле, кой берип койгула деп ата катары чыгып, кечирим сурап, ушундай суранып атасыз, Эмне нарушение кылды? Силер түшүнгөн жоксуңар, эмне мыйзам бузганын? Жөн эле келдик го, бир арак ичкен жок, башка кан жок. Ооба. Эмне кылдык? Асакал, бер бор болгондуктан өзүңүз бузууга болбойт. Ал жерде эки сызыкча. Мен да өзүм профессионал шофурмун. Сызыкча турат. Ошол сызыкчаны кесип өтүүгө болбойт. Анткени өзүнүн определенный жерлери бар, кесилген участоктор бар, ошол жерден өтүү керек, кайрылуу керек. Барып бурулгандабы? Ооба. Барасыз, стопорго чейин жетесиз, ошол жерден кайрылып келесиз. Биз мына 15 минуттай туруп калдык, өтө албай калдыктан кийин. Аксакал, движение көп. Түшүндүм. Сиз, например, кайрылып жаткан кезде жактан келе жаткан машина сизди байкабастан келип сүзүп алса, анда жол эрежеси бузулганда мен карап эле бурулдумбу? Эч ким жоктуктан неме болду? Жигит, аксакал, бу жерде кеп жигил жолду карап эмеден эмес, буруудан эмес. Бу жерде основной задача жол эрежесин буспоо керек. Буспоо керек турбу? Ар бир шопур жол эрежесин мышайт этпедик да, эч кимге мышайт этпедик. Ар бир шопур жол эрежесин буспаса, баардыгы өз калыбында жүрсө, эч кандай ДТП да болбойт. Биз мас эмеспиз, арак ичпейбиз. Аксакал, анда эмес. Эч кандай жол бузуулар болбосо, ДТП да болбойт. Ооба. ДТП болбойт. Элдин өлүмү да азаят. Кырсык болгон азаят. Болбосо ал эме машина Аксакал,
Эртең келесиз 11-чи кабинетке 320 сом төлөйсүз, официальный штрафын төлөйсүз өкмөткө, анан документиңизди алып кетесиз. Экен наха деле төлөйлдү, кете береличи. Сизге дагы бир жок атам. Алчыгыны. Кассага барасыз. Телевизордон бирок чыгарбагын. Чыгарсаң эрте сен аркаңдан түшөм. Точно. Түшүндүм эми. Мына өзүңөр байкагандай мен жөн эле журналист катарында мен анча-мунча коркуткан жагдайлар болуп кеткен. Биздин майы кызматкерлерин андыктан кээ бир убакта түшүнүп деле койсок болот экен демек. Бул ошондой жөнөкөй эле жарандар коюп алган силердин да жумушуңарга тоскоолдук кылып турбайбы? Мисалы биз азыр могуга отуралы, баарыбыз отуруп туруп, атайын күйгүзүп туруп жүрсөк, бизге жол береби башка унаалар? Анткени андай жүргөндөр көп да. Көптөр тажагандар бар, жөн эле күйгүзүп алып эле кетип баратканда делечи. Кээ бирлер атайын чындап эле силер шашып баратканда жол бербей койгон учурлар деле болот болуш керек да. Бул дегенчи, биз мындай карашыбыз керек да. Бул деген жол кыймылына катышуучулардын аң сезими менен байланыштуу. Мисалы кээ бир учурда, мисалы айтпайм, тез жардам кызматынын автомашиналарында, өрткө каршы күрөшүү кызматынын автомашиналарында көк жарык бар. Алар жөн жерден жарыкты жандырып алып кетпейт. Алардын ошол барышынан кимдир бирөөнүн өмүрүнө көз каранды болушу мүмкүн. Анткени деген мисалы бирөө катуу ооруп жаткан болсо медициналык тез жардам кызматы ошол жерге тез аранын ичине жетип барып медициналык тез жардам көрсөтүш керек. Же болбосо өрт өчүрүү кызматы барып туруп ошол жерде өчүрүп калыш керек. Тилекке каршы кээ бир учурларда биздин айдоочулар ошол нерсеге анчалык көңүл бурбайт дагы жол бошотуп бербейт. Тилекке каршы ошондой учурлар болот. Ушул бүгүнкү болуп атпайбы рейдте? Ушундай рейдтерде каражаттарды колдонуп алгандар көбүнчө канча болот ушундай карап келгендечи? Көбүнчөлөр кандай ушу баягыдай эле бизге көбүнчө айтат жаш эле балдар депчи. Кандай унаалар көбүнчө минишет алар? Көбүнчө жаш балдар ушул мен көбүнчө жанагы кымбат машина автоунааларын көбүнчө тебишет, айдашат да. Көбүнчө агасына, майкесине Кыргызда тууган көп болгондуктан ошолорго телефон чалып, кандай коркутуу, үкүтүү нерселерди айтып, көбүнчө ошол аркасы менен кутулуп кеткенге аракет кылышат. Аны билген жаш балдар уже одоно жол эрежелерин бузуп, тонировка кылышып, машиналерин караңгылатып экрандан бир аз мүмкүнчүлүк берели. Айтып атсаңыз, жөн эле машинасы крутой, Lexus минет, анан элге көрүнүш үчүн ушундай атайын сигналдарды коюп алган адамдар. Эмне деп айтасыз? Жөн эле коюп алган. Сатып алып. Эми мен мындай деп айтар элем да. Жогоруда айтып кетпедимби? Кыргыз Республикасынын жол кыймыл эрежесинде жолдо жүргөн адамдардын баары тең укуктуу. Андай адамдар мисалы кантип өзгөчөлөнгүсү келет. Эгерде ошончолук өзгөчөлөнгүсү келсе, эгерде ошол адамдын аң сезими жетип турса, карапайым адамдардай эле болуп жүрсүн, жөнөкөй адамдардай эле болуп жүрсүн. Ал эмне өзгөчөлөнүп бир нерсеге жеткиси келип атабы? Же өзгөчөлөнүп кимдир бирөөгө көрүнгүсү келип атабы? Андай болбойт. Бирок элдин баары эле ошол машинасы кымбат баалуу машина экен болсо ушундай сигналдарды коюп алып десе эле бул адам өзгөчөлөнүп калбайт. Өзгөчөлөнүп калбайт. Тилекке каршы ал адамдардын дагы мүмкүн өздөрүнүн кандайдыр бир көз карашы болушу мүмкүн. Управлениеге документиңизди көрсөтүп коюңузчу. Праваңыз барбы? Мына ушундай атайын каражаттарга арналган бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына келип жеттик. Тилекке каршы бир дагы ушул рейд убагында биз унаа кармай албадык. Балким мыйзам жолуна түшүп бараткандырбыз. Айдоочулар өзүнүн баягы жарандык сезими көтөрүлүп, анда каражаттарды колдонбой баштагандыктыр. Биз ошого ишенебиз, ошондуктан келгиле барыбыз мыйзамды сактайлы, дайыма мыйзам үстүндө жүрөлү дегендей. Силер менен болсо биз коштошобуз. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.